Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин катталуучулар, YouTube көрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта мен сиздерге село Ленскийден, бул жери Алматинский объезднойго жакын жерден сатыла турган жер участогу чыкты. Алгач мен сиздерге адрес боюнча видеонун башы менен тактап өтөйүн, анан так дарекке барып, ошол жер участогу боюнча дагы толук кандуу көргөзүп бергенге аракет кылайын. Жайгашкан жери туугандар. Бул сиздер көрүп турган көчө бул Алматинский көчө, объезднойдун Кордай тарапка кеткен көчөсү туугандар. Болжол менен 1 километрдей жүргөндөн кийин бул жерде сиздер Арзан деген магазинди көрөсүздөр. Ушул светофордун эле түбүнөн солго буруласыздар. Түндүктү көздөй буруласыздар. Мына ушул асфальт көчө менен кирип барасыздар. Азыр мен жер участоктун алдына барып, будан ары сиздерге так жердин аянты боюнча, анан толук даректери боюнча толук тааныштырганга аракет кылайын. Туугандар, биз буюрса ушул светофордон түз эле 100 метрге жакын жол жүрдүк. Чыкканда эле бул жерде Коммунарова көчөсүгө келип такалат экен туугандар. Бул сиздер көрүп турган көчө Коммунарова. Ушул жол менен чыгып келесиздер. Чыкканда эле ушул Коммунарова 99 дарегинде жайгашкан мына ушул жер участогу сатылып атат туугандар. Чегерасы боюнча мына жашыл көк воротанын ортосунда тумбаны көрдүңүздөр. Мына ушул тумбадан экен чегерасы. Ал эми бул жагы мынагу сиздер көрүп турган Нитронун жарнамасы турат. Мына ушул жашыл темир тосмодон Нитронун жарнамасыга чейин экинчи тарабы экен. Жайгашкан дареги жакшы экен. Жанында мондай 2 этаж үйлөр бар. Жолу асфальт. Дагы баса айта кетчү нерсе, кошуналардын, бул жерде жашоочулардын айтууга караганда, бул жерде күндөн күнгө жердин баасы өсүп атыптыр. Себеби келечеги бар район экен. Себеби бул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Алматинский объезднойго Мадина базары көчүп чыгып атат туугандар. Базар бүтүп калган. Ал жерде дагы сатууга месталар болсо керек, ошон үчүн жердин баасы көтөрүлүп жаткан чыгар туугандар. Жүрүңүздөр, ичине кирейин дагы мен сиздерге жердин жайгашкан эмеси боюнча көргөзүп өтөйүн. Аке, эски үй бар болгон экен. Мунун баарын хозяйыны буздуруп, мына эшик терезелердин баарын алып кетет экен. Үстүндө дагы торсундар турат, анын баарын алып кетет экен. Анан калганы ушул боюнча калат экен. Анан могу керектүү кирпичтерин дагы бузуп кетет дейт. Эми канчалык бузуп кетет, аны хозяйынын өзү менен, ээсинин өзү менен жолугуп сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Негизинен жери жакшы жерде жайгашыптыр. Газдын турбалары бар, газ бар экен, суусу бар экен, скважина бул жакта азыр көргөзөйүн. Свети бар экен, кошуналары баары тынч дейт. Бул жакта кошуналары бар экен. Анан бул жакта бардыгы эле кыргыздар экен. Негизи муну биз кетип аткан жолдагы ушул жердин ээсине караштуу экен, бирок буну ушул кошуналарына, мына эки кошунасына бериптир туугандар. Себеби машина менен кирип чыкканга ушул эки кошунасы сурангандан мына ушул жерди жол катары колдонууга бериптир. Анан чегерасы боюнча арткы тарабында бул кошунасы бар экен. Кошунасынын ажатканасынан 1 метр ортодо эме калат экен, орундук калат экен. Ушул 1 метр ушул жерге чейин келсе, бул жагы мына ушул бетон тизип коюптур. Пескоблоктон тизип койгон. Мына ушу менен түз барганда эле бул көк воротанын тумбасына чейин экен. Суусу бар экен, артезиан скважина казылган. Бул жака ошол буга чейинки жашаган орус бир нерселерди эгип, тигип дыйканчылык кылып жүргөн көрүнөт. Жүзүм бар экен. Эми жаңы проекти менен өзүңүздөр каалагандай кылып, кааласаңыздар бул жагына үй саласыздар, кааласаңыздар ордун эле салып туруп, бул жагын дагы мындай огород катары колдонсоңуздар болот экен туугандар. Эми үйдү көргөзбөй эле коеюн. Баары бузулат. Муну азыр мусорщиктерге айтсаңыздар тазалап кетет. Азыр мындай эмелерди издегендер көп. Анан бул эшик терезелердин баарын алып кетет экен туугандар. Свет суусу бар. Жакшы райондо, келечеги жакшы дейт. Буюрса, баасы боюнча айтып кете турган болсок, $38,000 сурап атыптыр туугандар. Автоунаага же болбосо алмашуу жолдору жок экен. Только наличие алармандар болсо гана чалыңыздар экен туугандар. Анан бул жердин ээсинин дагы убактысы жок экен. Ошонго
бири-бирибиздин убактыбызды баалайлы дейт. Ойноп чалбасын, только реальный алармандар болсо ушул дарек боюнча село Ленинский деп жазасыздар. Коммунарова 99 деп мына ушул дарек боюнча келип көрүп кете бересиздер. Анан алармандар болсо документини мен өзүм көргөзөм дейт. Буюрса. Ошол жолдун баары асфальт экен. Чек арасын көргөздүм. Сиздер дагы мынтип соп-сонун кылып 2 этаж, 3 этаж үйлөрдү куруп ушул жерде жашасаңыздар болот тугандар. Ушундай. Буюрса бизден ыраазы болосуздар. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.